Так, мен кичине дагы баштап берип койсом, азыр мына Иксандагы пайщиктер биринчи жанагы 63 адам арыз жазгандар. МВДнын жанагы тийиштүү тергөөсүнө кирип чыкты. Мен баш болуп, ал жерде зам начальник управления Улан деген милиция кызматкери аябай жакшы тосуп алды. Көптөгөн маалыматтарды бөлүштүк. Көптөгөн маалыматтарды ал дагы бизден алды. Кээбирки маалыматтар аларда жок болгону бизге таң калыштуу болду. Элементарный нерселерди алар билбейт экен. Ну, возможно, начальниктер мүмкүн кабинетте отуруп ошондо билбей калышы мүмкүн тергөөчүлөр билип аткандыр. Демек, азыр мына жерде тургандар биз Иксан менен урушуу максатта жетекчиси камалсын же чыксын, же үй алгандар үйүн сатсын эмес. Биздин максат азыр мына тергөө органына жардам берүү. Кошо чуркашып, тергөөчүлөргө жетпей калган маалыматтарды жеткирип, ушул тергөөнү акыйкаттык үчүн тең салмакта алып кетүү үчүн мына ушул жерде отурабыз, Себеби мына ар биринде бул жерде силер ойлобогула, мына жерде бирден эле келип алыптыр деп. Мына ар бир жөнөткөн адамдардын артында менин атыма барып кел, мен аз бала чака менен чыга албайтам, жумушка байланыштуу чыга албайтам, узак жолдо жүрө албайм деген энелер, апалардын атынан келип, мына колдорунда кагаз менен келип отурат. Бул адамдар кимдер экенин түшүндүңөр да? Бул адамдар бирөөлөргө душман эмес. Азыр тергөөгө жардам берүүчү гана бир топ катары кабыл алыңыздар. Мына ошол кишилер азыр кирип чыктык. Азыр ошентсе дагы жекече министрдин өзүнө прием кылууну мынау эжекелер суранып отурат, Биз бүгүн МВДнын замначальник управлениясы Улан деген тергөөчүдүн кабыл алуусунда болдук. Улан мырза бизди аябай жакшы кабыл алды. Улан мырзага рахмат. Бирок Улан мырзанын берген жоопторуна биз жакшы канааттанган жокпуз. Анткени биз Кыргызстандын бардык региондорунан келдик. Ош, Жалал-Абад, Баткен, Бишкектен да пайщиктер бар азыр бул жерде. Биз ошол көйгөйлөрүбүздү МВД министри Улан Ниязовго түз өзүнө жеткирүүнү каалаган элек. Ошондуктан министр МВД Улан Ниязбековдон сураныч бизди 10 мүнөткө кабыл алууну өтүнөбүз. Ошол боюнча биз арыз жазып, кайрылууну туура көрдүк. Азыр мына ушул арызыңыздар, ушул жекеле мына Иксанга пайщик болгондордун 10 000 адамдын атынан сүйлөп эле коелуго, бирок өзүңөргө ылайыктуу 5тен, 4төн, 1ден, кээбиркилери күйөөсү келе албай калып, аялы келгени бар, кээбиркилери эжеси келе албай, сиңдиси келгендери бар. Мына ушулар адамдардын атынан келип, министр МВДга жолугуп, дагы тийиштүү бир маалыматтарды берүү максатта жолугушууну силер эме кылып, ошол туурасында арыз менен кайрылып атасыздар, Так, бул арызды азыр Анарбек Саганович каяка ташташ керек? Ошол жерге апарып таштап, до конца тартып. Жүрүңүздөр анда, биз деле кетели бүгүнкү күндү ушу менен. Так, бул Ички иштер министрлигинин коомдук камылдамасы. Мына жерден уруксат берилет экен. Бул ушул яшикке салынат, Эме бул яшикти бүгүн алып кетеби ичиндеги маалыматтарды? Билесизби? Каждый день алып кетет, демек бир күндө жетет. Күнүнө 3-4 жолу алып кетсе, молодцы, өтө оператив. Жок, күнүнө 3-4 жолу алып кетсе, уже 1-2 саатта эле алып кетет. Жок, биз эми азыркы бийлик башында тургандар баардыгы мына соцсетти жакшы эле колдонушат. Бул кагаз жеткичекте мына ушундай маалыматтар жетип калат. Эгерде сиздерди кабыл албай койсо, кандай ойдо каласыздар? Кабыл алыш керек, эмне? Арызыбызды кабыл албай койсо, же министр Жок, министр кабыл албай койсо. Эми биз министрге ишенебиз. Ушунча алыстан келгенден кийин биздин көйгөйүбүздү угап, бизди кабыл алат деп ишенебиз. Апалар, энелер, ошолордун атынан бели, Эми энелер,
Şu келе албай калгандагы апалар энелер бар Келе да. албай калган апалар, энелер, карындаштардын атынан, эжелердин атынан биз келдик. Ошонча бул жерде бул турган 10-15 адамдын эле көйгөйү эмес, бул аябай көп адамдын көйгөйү. Ошондуктан министр МВД бизди кабыл алат деген үмүттөбүз. Кабыл албаса күнүгө келе беребиз, эмне кылабыз? Баста ушул жака жатканга туура келип калды, чын. Демек кабыл алмай сайын кетпейсиңер, а? Ушул жерге жатабыз, кабыл албаса ушул жерге жашайбыз. Мен ойлойм, министр МВД аябай дыкат киши. Генералдардын ичинен, көп министрлердин ичинен эң дипломат киши катары мына коомчулукта белгилүү. Ушунча элдер келип атасыздар. Ошо бизди Обязательно бир 5-10 мүнөткө кабыл алса керек. жетет бизге 10 мүнөт. Иксан, если была бы маленькой такой компанией, да, маленький кооператив, там до 500 или там до 600 человек, этот вопрос как-то можно было отложить. Но здесь 10 тысяч человек, 10 тысяч. Это уже политический вопрос. И этим вопросом должен заниматься именно министр, потому что у него политизированная должность. Он должен понимать, то есть он понимает, просто, видать, еще до конца не донесли, что такое большое количество людей уже давным-давно ждут, сильно мотивированных. Они могут в любой момент просто уже не попросить, а потребовать. Поэтому здесь этот вопрос надо решать. Но сегодня мы поняли, что антикризисной, то есть вот этой программы выхода из этого положения нету даже ни у сотрудников, ни у кого нету. Об этом нужно было думать уже еще вчера. Жок, бирок мына замначальник управление улан ошо силердин маалыматтарды туура эле кабыл алып, изденүүнү жазып алды. Көптөгөн маалыматтарды, мына ушулга окшогон маалыматтарды урматтуу милиция системасы жерлеринде сотрудниктерден алыш керек эле да. Эмне себептен мына эжелер ушул нерсени мына папкасына салып, жазып келип, мына кагаздарына жазып келип көрсөтүшүбүз керек. Мы сами пришли. Никого из наших политиков не приглашали. По идее, уже заявление только сотрудников, только сотрудников слушают. Заявление канча заявление жазды, бирөөсү нуктуу. Мына бардыңар арыз жазсаңар да эч кимге чалып сураган жок. Чакырган жок, эч кандай. Чалган да жок, чакырган да жок. Демек ошол. Мен жаңы эле группадан уктум. Уже начинают писать. Давайте митингке, мирный митингке чыгалы. Бийликке жеткирели. То есть уже вот опять волна пошла. Другая волна. Другая волна. Будет очень опасно, да, лучше азыртадан пока. Тихо кезинде жакшынакай уже бизди как-нибудь карап мындай адамдардын маселесин чечип берип коюусун суранабыз да. Эл анда муну берегирээк басайлычы, анда мына элдерге жолтоо болбой, бир тарап тугуп, сотрудниктер кулакка лапшаны илип коюптур. Алар ошолордун программасы менен, Байке, сиз өзүңүздү тааныштырып кеттиңиз, сиз Баткенден келдиңиз, Тоо, Баткенден келдим мен. Баткенден келген 5 айдын жүзү болду, акчам ала албайм да. Арыз менен кайрылдым. Арызымды канаттандыралы карабай ататтар. Жазганмын, мага чалбайт. Арызым каралып атат деген маани жок. Ошого чыдабастан Бишкекке келдим. Бишкекке келип, ошону текшерген арызымды. Мен акчамды требут эткен келдим да. Бишкекке келгенде эме жата турган жериңиз барбы? Азырынча жок. Эме бардык эле квартирада айыптайын оштон келди, жалаттан келишти. Бул жерде каякта жата турган квартира бар. Бардык азыр Они, оказывается, пошли и сотруднику милиции вот так сказали. Если Акинай не выпустят, 3000 людей выйдут. А то, что 6500 без ничего остались, это их не касается. Именно сотрудники, они защищают интересы только своих родственников, которым выдали дома. Да. Сейчас, да. Опять же, родственникам, там, близким всем раздали вот эти дома же, опять же. И их родственники сейчас соттун алдында жүрбөйбү? Да, вот и они собираются. Так, мен ойлойм, бул эфирибиз оперативдүү түрдө тийиштүү адамдарга жетип, анан ушул министр МВД сотрудников всех надо уволить, всех надо уволить. Нет, и не то что уволить, милициядагы к ответственности. Милициядагыларды айтасыңбы?
Нет, Иксан я имею десе. в виду Иксандың Ошондой десең. сотрудниктерин привлечь к ответственности всех. Между прочим, еще нужно уголовное дело на них возбудить. Аха. Ошолор үгүттөгөн үчүн келдик да, могунун баары чын Мен ойлойм, министр Улан Ниязбеков бул видеону көрөт. Анан ушунча ысыкта зар какшап келген элдин үнүн угуш үчүн бир 5 мүнөт, 10 мүнөт өзүнүн убактысын бөлөт деген бир ишеничибиз бар, Ишеничибиз бар да ошол жерде турабыз. Мейли анда эфир менен бөлүшүп коюңуздар. Комментарий жазып коюңуздар.